Cumabay деген Мырза Кайрылдыре садик құру 120 орындарды жері даярдайды. Егер де жері даяр болса, мен строй. Қалап беріңіз, жерін алыңыз, қарап беріңіз, анан біз 2 жылдан азыр емес, анда açık айтайды. Жөн эле алдағандан болбойт. 27 кире албайт, 28-ге киргизимге баштап беребиз. Ушул эле Мырзабасы Шина Барабаев атындагы мектепке жанагы арнап атын коюп бергенге айтылган экен. Бул жерде чын айтканда ал агайыбызды баардыгыбыз мамлекеттик түрдө масштабтуу башка нерселерге башкарышат. Бул жерде өзү жөн эле сунуш. Ошондуктан жергиликтүү чыган өзүңүздөрдүн бир чыккан деп тарыптар алтыра турган адамдар болсо, ошого коюп койсоңуздар, бул эффективдүү эле боло берет. Бул жерде сунуш. Эми Айбек деген сабайдан жана футболдук поле 5 миллион атпайбы. Губернатор биринчи орунбасары, сиз билесиз, как раз ошо фонддорду тейлейбиз. Бөлүктүү фондунан 5 миллион сомдон мен ойлойм бул маселе болбош керек. 5 миллион сомду бөлүп берсеңиз, биз срокту коелу, бизге чейин ушуну берип койсоңуз, а сиз тийиштүү жанагы болгон проектиңиздерди анан айлык бөлүп койсоңуздар. Өзгөчө айлык бөлүп, анан аким сиздер катуу карап берсеңиздер, бериңиздер. Өлүктүү фонд бар. Биз да көзөмөлдөп берели, анан бөлүп берели. Макулбу? Жер, жана сквер боюнча айлык бөлүп атпайбы, барды жокпу деп жеманы, барды жокпу, айлык бөлүп, жана сквер боюнча атпайбы. Сиз көпкө созбой эле бир жумада жыйынтыгын чыгарып бериңиз. Бир жумада жер барбы, же жокпу, жооп берип коюңуз. Аким сиз жоон айтпаңыз, мен мыйламда сизден сурайм. Сиз мага дагы бир жумадан жооп бериңиз. Эгерде жер реалдуу түрдө бар болсо, анда анын процедурасын баштап бериңиздер, эл өзү туруп алды акчасы бар экен. Муну көп кармабай, бир жума срокто аппарат, бир жума срокто ташылсаңыздар, биз бир жумадан кийин бара муну сурайбыз. Кийинки номер боюнча бир мырза суроо көтөрүлүп экен, андай бизге рахмат айтып атат. Биринчи кезекте президентибизге рахмат айтышым керек. Президентибиздин ошол чечими менен болду. Жогорку кеңештен албетте мен дагы анан бул жерде Асан Далабаевич отурат. Асан Далабаевич дагы бул российский номерлер боюнча көп маселени көтөрүп. Анан кабинет милицияга ремонт кабинети отпайбы. Мен жеке өзүмдүн фондумдан анан чогуу биргеликтен Алишер мырза экөөбүз ошол милициянын кабинетинде отурат, анан ремонт кылып беребиз. Аны протокол жазып алып өзүбүз. Эми жанагы суу боюнча жакшы долбоорлор бар, бирок кабыл албайт дейт. Биз азыр могу жерде Айыл чарба министрлиги бар. Атказамыз. Келбейди. Анда аппарат берсеңиздер, ошол долбоорду алыңыздар, көрүңүздөр, бир айда жооп бериңиздер. Жакшы долбоор болсо бизге чейин жеткизиңиздер. Мына 2 депутатыбыздар бар. Бизге чейин жеткизсе, эгер жакшы долбоор болсо 3 башы керек. Биз миңдеген миллиондор акчалар грант алып, суу чыгарып атабыз. Ал жерде самолет менен келет болсо, качуу керек деген суроо жаралды. Аны сөз түрдө бизге бир айдын ичинде жооп берип коюңуздар. Эми кийинкисине өтсөк, мектеп 3,5 Башбулактан жана туугандар келип кеткен экен. Ал боюнча дагы эгерде трансформация жер болгон болсо, жөн эле трансформацияланган жерди кармабай, аны сөз түрдө бериңиздер. Биз ал мектептин алдыдагы 27-ге кире албай, 28-жылдарга киргизүүгө аракет кылып берели. Башбулактан барбы туугандар? Айтылып калган. Андан кийин талайга келип. Талай. Сол эле карап коелу, сиздин окуруңузга кетирген ал жер. Андан кийин Тумахан эже газон болчу айтты, футболдук поле курулду, газон жетпей атты. Мен ойлойм, чогуу биргеликтен фонддон дагы бергенге даярмын. Чогуу ошо Козоев Алишер депутаты менен чогуу Машрафа Абдулаев үчөөбүз бул боюнча карап беребиз. Биз өзүбүздүн фонддон дагы беребиз. Кийинкиси 36-дан жана биз журналистика коюп кетип калдык ИК боюнча. Мен ойлойм, эгерде ал жер жер реалдуу болсо эле берсин, ал ГИКтин жерлери как раз керек болот. Мен ойлойм, буну топко с удовольствием ал жерди алат, биз ага дагы кичине көмөктөшөбүз. Азамат деген, Сабаев Азамат деген айтты, мектеп куруу боюнча. Мына азыр эле Минстройдон сурадым, бериле экен. Проектин бериңиздер, бизге түшө элек дейт. Анан ошол эле спорт школа боюнча Сарай боюнча айтып берген, Сабай боюнча. Ал боюнча дагы проектин бериле экен, бериңиздер.
Андан кейін ана биз кичине аракет кылабыз. Проектти министр өтөлөк болсо биз ал жерде туруп калабыз да. Долбоорду кылыш үчүн айлык жардам берсин, болбосо бизге айтыңыздар, биз ал долбоорду мындайча кысылы деп коет, аны биз карап берели. Ротация боюнча аэропорттор акимдер эми ал жалпы эле мамлекеттик саясатчы болуп атат. Аны бүгүн ооба деп айта албайбыз, жок деп айта албайбыз. Анын иши результатын күтүш керек болуп атат. Эгер жакшы результат берилсе, анда гана мен ойлойм бул президенттин реформасы ага кичине кое турайлы, анда иштеп коюш керек. Жыл элинде сайт куруу дейт, ал дагы проектин бериңиздер, эгер проекттер болсо бизге берип койсоңуздар, биз аны баягы чогуу алып барабыз. Ушул эле маселе музыкалдык мектеп боюнча дагы анын проект долбоорун түзүш керек. Долбоорду түзгөндөн кийин бизге берсеңиздер, биз аны как положение дизинге бияктан өзүбүз айтып баштайбыз. ФАП боюнча айтылган экен, пенсияга чыккан мугалимдер боюнча жазып алдык. Муну азыр жооп бергенге дайын эмеспиз, баралы бир карап көрөлү. Эгерде мыйзам жол берсе, карап чыксак толук мүмкүндөр бар. ФАПты дагы мына өзүбүздүн аэропортубуз жана ошондой аким бизге бергиле, биз арак тобунан көтөрүп беребиз. Биз жергиликтүү республиканский бюджетке койсоңуз, ал 28-29 жылга чейин узап кетет. Ага бүтүрбөлө ушул жылы узатууну кылайлы, анда тийиштүү документтерди беребиз. Биздин аким анда өзүнүн эмесин алсын. Бизге тийиштүү документтерди берсеңиздер, биз аракылык менен анда куруп беребиз. Ана скорый помощь. Зам министри, биз скорый помощьтен кийинки запытта азыр алып атканда бул жака биз скорый помощь беребиз. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Ошол анда суроолорго барышта жооп берейин деп ойлойм. Эгерде азыр кайсы бир суроого жооп бере алсам, жазып келип берсеңиздер, Кудай буйрса. Абдрахманович, урматтуу туугандар, мына биздин элүү ата жөн депутаттык тобунун көчмө жыйынтыктап баратат. Ошондуктан биз чечим чыгарабыз бул жерде. Урматтуу депутаттар, жыйыныбызда сиздерди алдыңыздарга, сиздердин алдыңыздарга чечимдин долбоору таркатылды. Баарыңыздар карап таанышып чыктыңыздарбы? Бул жерде көптөгөн маселелер каралып, пункттар менен берилди. Колуңуздарда бар да, же окуп тааныштырайынбы? Бар да, бардыгы. Андан кийин бул жерден айтылган суроо талаптардын бардыгын ушул долбоорго камтыйбыз. Анан калганын Бишкекке барганда чечимди отуруп дагы карап чыгабыз сиздер менен. Колдооңуздарга таркатылат, анан ошол негизинде чечим чыгат. Бирок долбоор сиздердин колуңуздарга таркатылды. Карап таанышып чыксаңыздар, анда мен азыр добушка коем. Ушул чечимдин долбооруна макулмун деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Рахмат, каршы жок. Анда урматтуу депутаттар, сиздерге рахмат. Эми урматтуу карасуулук туугандар, мен ойлойм 2 сааттан жолугушуубуз болду. Баарыңыздарга рахмат биринчиден. Ушундай алкындай убактыңыздарды бөлүп, ушу биздин топтун жыйынына катышып, ошондой эле мына Марлен Абдрахманович менен ушул келип отуруп бул жерге жыйынга катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Экинчиден эми көптөгөн көйгөй маселелер айтылды. Баардыгы мына биздин чечимге, топтун чечимине кирди. Анан кийин